Саламатсыздарбы, түз эфирде Лондон, BBC. Эл алчана спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз, мен Акчолпон Койчиева. Теннистеги таймаш жыйынтыгы алдын ала макулдашуулар жөнүндө BBC-нин билдирүүсү теннис дүйнөсүнө бүлүк салууда. Иран баллистикалык ракеталар программасына байланыштуу АКШ жаңы санкция жарыялашын айыптап чыкты. Кечээ эле өлкөнүн өзөктүк программасына байланыштуу санкциялар жоюлган болчу. Жаңы курулуш заттарынын пайда болушу судандык кеме куруучулардын салттуу өнөрүн жок сокко чыгарууда. BBC-ге белгилүү болгондой, оюндардын жыйынтыгы алдын ала макулдашылган деген шектенүү негизинде Уимблдондагы теннис чемпионатынын айрым таймаштары тергөөгө алынган. BuzzFeed News веб-сайты менен BBC-ге тийген документтер оюндарга акча сайган уюшмалар менен теннисчилердин байланышы тууралуу күчтүү делген далилдерди мүнөздөйт. Бирок маселе спорттун коррупцияга каршы уюму тарабынан каралган эмес. Билдирүү чыккандан кийин оюн билдирген эркектер арасындагы дүйнөлүк биринчи ракетка Новак Джокович ага 2006 жылы оюндун жыйынтыгы боюнча кайрылуу болгонун, бирок аны кабыл албагандыгын билдирди. Тергөөдө соңку 10 жылдык ичинде 16 оюнчуга байланыштуу кабатырлануулар болгон. Анын ичинде чоң иштемди уткандар да бар экени ачыкталды. Кесипкөй теннисчилер бирикмеси оюндар алдын ала чечилгендиги жөнүндө далилдер жашырылган деген айыптарды четке кагууда. Кумар индустриясы үчүн теннис өтө маанилүү роль ойнойт. Жыл сайын миллиарддаган акча беттештерге сайылып жаткандыктан бул индустрия ачык болушу абзел. 2007 жылы теннис оюндарынын жыйынтыгы алдын ала сүйлөшүлүп жатат деген шек менен тергөө иштери башталган. Бул маалыматты текшерген адистер жана тергөөчүлөр оюнчулар беттешерде акча сайган топтор менен байланышы бар деген далилдерди таап чыккан. Теннистин расмийлери күнөөлүү оюнчуларга каршы тартиптик чараларды көрүүгө жакшы мүмкүнчүлүк алды. Бул тергөө иштери жыйынтыкталгандан кийин күнөөлүү оюнчулар жазасын алып, келечекте бул кадамдарга жол бербеген система түзүлмөк. BBC менен BuzzFeed News бул документтерди тенниске байланышы бар адамдардан жана тергөө иштерин жүргүзгөн Марк Филлипстен жана башкалардан алган. Тергөө иштери акча сайгандардын тобу менен оюнчулардын ортосунда байланыш бар экенин аныкташкан. Орусиядагы топ 5 шектүү оюнга акча сайып $350 000 ашык каражат уткан. Ал эми Сицилиядагы топ 12 шектүү оюнга, анын ичинде 3 Уимблдон беттешине акча сайып $900 000 ашык каражат уткан. Түндүк Италиядагы топ 28 оюнга акча сайып $900 000 ашуун каражат алган. Теннистеги быйылкы негизги мелдештер жаңыдан башталып жатканда спорттун расмийлери коррупция дооматтарына олуттуу мамиле жасап жатканын билдиришүүдө. Коррупция бар экенин билебиз. Менимче ал абдан төмөнкү деңгээлде, бирок бул биздин иш жана келечекте биз керектүү чараларды көрөбүз. Көрөрмандарды тенниске кызыктырып, алардын ойноп турганын каалагандар тез арада спортту коррупциядан коргоп калышы абзел. Бириккен Улуттар уюмунун атомдук энергия боюнча агенттигинин жетекчиси Иран бул уюм менен кызматташтыкты күчөтүүгө макул болгондугун билдирди. Ирандын атомдук программасы боюнча келишим аткарылып, өлкөгө каршы эл аралык санкциялар 6-күнү жоюлган. Демек, Ирандын $100 миллиард эсеби ачылып, анын таасири глобалдык экономикада сезиле баштады. Иран рынокты нефтини көбөйтөт деген кооптонууларды коштоп, бүгүн мунайдын баасы баррелине $28 төмөн түштү. Келишимди көптөгөн Европалык өкмөттөр жактаган, бирок Израиль келишим Ирандын террорчулукту жайылтууну улантышына өбөлгө болот деп нааразы. Ал ортодо АКШ Ирандагы баллистикалык ракетанын сынагынан кийин жаңы санкцияларды жарыялап, Иран муну айыптап чыкты. Бул кадамдын кесепеттери тууралуу коңшу Дубайдан кабарчыбыз билдирет. Дубайдагы портто кемеге товар жүктөлүүдө. Кылымдар бою Тхау аттуу кемелер бул жерден Иранга жүк ташып келген. Ирандын экономикасын тушаган санкциялар алынып жатканда жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болууда. Бирок биржалардагы кыйынчылыктардан улам соода кандай болору деле белгисиз. Адвокат Амир Кордвани санкция учурунда Иран менен соода тууралуу кеңештерин айтып келген. Өзү ирандык болгондуктан санкциялар алынып жатканын ал жылуу кабыл алган. Бул жаңылык ачыкка чыккандан кийин көптөр бири-бирин куттуктап кат жазышкан. Негизи жаш ирандыктар бул жаңылыкка кубанып турушат. Алар чет өлкөлүк компаниялар менен иштеп, өздөрү да чет өлкөгө чыккысы келет. Бул кабарды Ирандагы ишкерлерден тышкары дүйнөнүн ар бурчундагы ири бизнестер да жылуу кабыл алышкан. Дубайдын базарларында Ирандан келген товарлар көзгө урунат.
Эми Тегеран экономикасын калыбына келтирип, таасирин кеңейтүүгө умтулууда. Бирок буга каршы чыккандар да арбын. Сиздер көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Oxfam кайрымдуулук уюму дүйнө калкынын 1%-ын түзгөн эң бай адамдар 73 миллион киши планетадагы жалпы байлыктын жарымынан көбүнө ээлик кылаарын билдирди. Ошондой эле уюмдун дүйнөдөгү теңсиздик боюнча билдирүүсүндө айтылгандай, эң эле бай деп саналган 62 кишинин байлыгы дүйнө калкынын жарды жарымысынын жалпы ээлигине тете экендиги эсептелген. Англияда бейтапканалар менен саламаттык борборлорунда сатылган тамак аш менен ичимдиктерге кумшекер салыгын салуу пландап жатышат. Натыйжада кумшекер көп кошулган азыктар кымбаттайт. Жетекчилер мындай ыкма менен ашыкча салмакка каршы күрөшүүнү көздөөдү. Салыктан түшкөн миллиондогон доллар киреши медицина кызматкерлеринин пайдасына жумшалат. Британиянын премьер-министри Дэвид Кэмерон өлкөдөгү мусулман аялдарды англис тилин үйрөнүүгө шыктандыруу үчүн 28 миллион доллардык программаны жар салды. Британия өзүнүн либералдык баалуулуктарын чечкиндүү коргошу керек деди премьер. Ал бир уч мусулман эркектери англисче билбеген 10 миңдеген аялдарды катуу көзөмөлдө кармайт деп айыптады. Суданда жыгаштан кайыктарды жасоо салтуу өнөр муундан муунга өтүп келген. Бирок ал жоголуу алдында турат деген кооптонуулар бар. Чакан кемелер Нил дарыясын бойлой соодада колдонулчу. Эми алардын ордуна темирден жасалган арзан кайыктар келип, байыркы өнөр жок болуп баратат. Хусейн кайыктарды 60 жылдан бери жасап келет. Бул атасынан баласына өтүп келген өнөрчүлүк. Менин ата бабаларым 19-кылымда Либаб аралынан Дурман айылына жер которгон. Алар кайыктарды жасоо өнөрчүлүгүн биринчилерден болуп, айылга алып келишкен. Бул ата бабаларыбыздан бери калган жана улуттук өнөр болгондуктан мен бул ишимди эч качан унутта калтырбайм. Бүгүнкү күнү Суданда жыгач кайыктарын жасап чыгаруучулар көп кыйынчылыктарга дуушар болууда. Алар кайыкка керектүү жыгачты өлкөнүн түштүгүнөн алышат. Ал эми 2011 жылы түштүк Судан эгемендүүлүктү алгандан бери өлкөдө баалар кескин өсүп кеткен. Кылымдар бою жыгач кайыктар Нил дарыясынын жээктеринде жүргүнчүлөрдү жана товарларды ташып, балык улоого жана башка өлкөгө саякаттоого колдонулуп келген. Бирок учурда Нил жээгинде кайыктардын саны кескин азайып, байыркы өнөрчүлүк жакында толугу менен жоголуп кетүү коркунучунда турат. Эми спортко келдик. Мен мурда айткандай, теннисте таймаш жыйынтыктары алдын ала макулдашылган деген тергөө боюнча кабар Мелбурнда Австралиялык ачык чемпионаттын башталышына туш келди. Эркектерде Новак Джокович түштүк кореялык Хён Чуңду оңой эле жеңип алды. Роджер Федерер дагы грузиялык Николос Басилашвилини утуп алды. Аялдардын чемпиону Сирена Уильямс Италиянын оюнчусу Камила Георги менен катуу кармаштан кийин жеңишке жетти. Футболдо Манчестер Юнайтеддин тренери Луи Ван Гал командасы премьер-лиганы жеңүүгө жөндөмдүү деп билдирди. Алар Ливерпулду 1-0 менен уткандан кийин 5-орунда турат. Жалгыз голду Уэйн Руни киргизген. Сток менен тең чыккан Арсенал лиганын 1-сабында турат. Бүгүн Свонзи менен Уотфорд ойношот. Бильярд боюнча Мастерс чемпионатында Рони Асаливан 10-1 эсеби менен Барри Хокинсти жеңип алды. 5 жолку дүйнөлүк чемпион учурда Стивен Хендри менен бирге эң көп Мастерс наамын алган спортчу катары рекордко ээ. Бирок ал өзүнүн соңку оюну жакшы болгон жок деп нааразы экендигин айтууда. Жаңылыктардын соңунда дүйнөнү ташбаканын көзү менен карап көрүүнү сунуш кылабыз. Бул жаныбар тукум курут болуу коркунучунда турат. Үстүнө камера орнотулган бул ташбака колго чоңойтулуп, эми Кенияда табигый чөйрөгө кое берилди. Жаныбарларды коргоо жана туризмди өөрчүтүү максатында бул учур анын камерасы аркылуу интернетке түз берилип жатты. Интернет сайтыбызды эсиңиздерге сала кетейин. Биздин дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Эл аралык жана кыргызстандык жаңылыктарды окуп, BBC'нин радиосундагы ушул жерден уга аласыздар. Берүүнү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчолпон Койчиева. Саламатта болуңуздар.